Куланак ГЭСинин курулушунун башталышына старт берип жатып, мамлекет башчысы өз сөзүндө курулушту баштоо Нарын облусунун гана эмес, бүтүндөй Кыргызстандын экономикасына, энергетика тармагына пайда алып келе тургандыгын белгилеген. Куланак ГЭСи Нарын облусунун гидроэнергетикасынын локомотиви болот. Ушуга байланыштуу бардык тийиштүү мамлекеттик органдарга Куланак объектисинин артыкчылыгына өзгөчө көңүл буруп, курулуш маселелерин ыкчамдатып чечүү үчүн өз убагында натыйжалуу чараларды көрүүнү, колдоо көрсөтүүнү тапшырамын. Ал эми энергетика министрлигине долбоорду толугу менен кынтыксыз, сапаттуу ишке ашыруу жоопкерчилигин жүктөймүн. ГЭСтин курулушу энергетика, экономика тармагына эбегейсиз пайда алып келүү менен катар, айыл чарба жерлерин суга суусу менен камсыздоого да жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Алып айтсак, Куланак, Учкун, Сарой айылдарындагы 5081 гектардан сырткары 2000 гектар кайрак жерге суу жеткирилет. Андан сырткары Эмгек Тала, Учкун, Жергетал, Миңбулак айыл аймактарынын жергиликтүү казынасын толтурууга өбөлгө. Бүгүнкү күндө 5 айыл өкмөттүн жери кеткен, 5 айыл өкмөткө ошол салыктар түшөт, бүгүнкү күндө уже түшө баштады. Жергиликтүү салыктардын бүт түрлөрүн бүгүнкү күндө ошо Нарын ГЭСи, Куланак ГЭСинин жетекчилиги бүгүндө төгүп жатат да. Ошондой эле быйылдан кийин ошо 800 адам иштешсе, айыл өкмөттөрдүн подоход салыктары бүт ошо бүгүнкү күндө 100% жергиликтүү салыктарга түшөт да. Өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу мамлекеттин негизги максаттарынын бири. Мындан улам учурда энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүнүн жолдору изделип жатат. Алардын ичинен чакан ГЭСтерди курууга өзгөчө көңүл бурулууда. Мына ушул энергия тартыштыгын жоюу үчүн, башка жактан импортту кыскартуу үчүн азыр энергиянын мааниси зор болуп атат. Мисалы үчүн Ат башы ГЭСи азыр 40 мегаватт болсо, бул Куланак ГЭСи 100 мегаватт. Башкача айтканда 2,5 эсе энергияны көп иштеп чыгарып атат. Бул өсөм эл чарбасы үчүн чоң роль ойнойт. ГЭС жылына 450 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Мындан сырткары бул жай жергиликтүү элдин социалдык экономикалык абалын жакшыртууга өзгөчө роль ойномокчу. Себеби курулуш жумуштары учурунда жалпы 500 адам, ал эми ишке берилгенден кийин 100гө жакын иш орду түзүлөт. Жумушчулардын басымдуусун жергиликтүүлөр түзөт. Ушул өңдүү бир нече жагдайларды эске алганда Куланак ГЭСи мамлекеттин гидроэнергетикасынын локомотиви болору талашсыз. Өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу биздин негизги максаттарыбыздын бири. Албетте бул максаттар кагаз жүзүндө эле калып калбаш үчүн бардык күч аракеттерибизди жумшап жатабыз. Ошол эле учурда жараткан тартуулаган ажайып жаратылышыбызды келечек муун үчүн таза сактап өткөрүп берүү маселесин эсибизден чыгарганыбыз жок. Учурда административдик имараттын курулушу жүрүп жатат. Долбоор 4 жылга созулат. Жалпы басы 124 миллион АКШ долларын түзүп, анын 88 миллион АКШ доллары Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду жана Евразиялык өнүктүрүү банкы сыяктуу каржы институттар тобу тарабынан насыя катары берилери айтылган. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми, Нарын району.